Намазда 7 жерде дуа кылса болот дейт. Кайсы жерде болот? Намаздын ичинде жана сыртында асман менен жердей айырмасы бар дедиңиз эле. Жок. 7 жер намазда сажда кылат дегенбиз. Ал кайсы эле пешене, 2 алакан, 2 тизе, 2 пут. 7 болот да. Пайгамбарыбыз айткан буга. Өлгөндө дагы ушу 7 жерине атыр сүйкөп койсо жакшы болот. Өлгөндөн кийин алакандарына, тизелерине кафур деген атырлар болот. Атай, өлүктүн атыры. Французский эмес ал. Вот, ошолорду тимбат. Ал эми намаздын ичиндеги менен намаздын сыртындагы дуа. Намаздын ичинде сиз Аллах менен сүйлөшүп атасыз. Охо, анын ичиндеги дуа башкача дуа. Албетте ошол жерде сиз эми дуаны билсеңиз, Ибрахим пайгамбарыбыз Абу Бакырга үйрөткөн дуаны окуңуз. Өткөндө дагы айттык эле. Аллахумма инни заламту нафси зулман катира ва ла ягфиру зунуба илля анта фагфир ли магфирatan min инdik вархамни иннака антал гафур рахим. Ушу дуаны. Буну пайгамбарыбыз Абу Бакырга үйрөткөн дуа. Кайсы дуаны кылайын дегенде ушуну кыл деген да. Я Алла, мен өзүм жаным өтө чоң көп зулумду кылдым. Сен алдыңан мейримдүүлүктү сурайм, райымдуулукту сурайм, кечиргин мага жана башка дегем. Андан bundan başka da Peygamberimiz oturganda dualama tele Allahumma inni a'udhu bika min adab jahannam ve min adabil qabr ve min fitnetil mahya vel mamat ve min şerri fitnetil masihid dajjal. Ya Allah, kabırın azabından sakta, tozoktan sakta, kabırın azabından sakta, ölüm yaşam fitnesinden sakta, cana dajjalın fitnesinden sakta deyen dua. Cana Rabbana atina fid dunya okusanız bulat, hasana ve fil ahiret hasana ve qina azaban nar.